Siz 2 жылдан ашык иштедиңиз да премьер-министр болуп. Ага чейин первый-вице болуп да иштедиңиз, өмүр бою өкмөт эмесине келатасыз. Сиздин адистигиңизде башка да бир шек жок. Бирок келгениңизде, командаңыздын келгениңизде 2 айдын ичинде чоң өзгөрүү менен программалар менен бир чоң реформаларды жасайбыз деп келгениңиз. Бирок мына 2 жылдан ашты, бирок алып келген жок. Эмне себеп болду да? Бир өзгөртүү жасалбады да, ошол сиз айткан сөздөрүңүз. Мен башка жактан алам, өзүңүздүн сөзүңүздү айтып атам. Рахмат. Ошондой Программаны да сунуштабадыңыз, бир жигердүү реформаны да көрбөдүк, бир тескерисинче госпредприятияларды көбөйтүп, жумуш ордун өкмөттүн бюджеттин эсебинен түздүңүз да. Туура, ал ошондой сөздү айтканбыз, бирок ичине кирип өкмөттүн азыркы иштеп аткан структурасынын акыбалын, анын эффективдүүлүгүн көрүп, анализдерди жасап, бюджеттин өзүнүн акыбалын анализ кылып, ушулардын баарын көргөндөн кийин ойлодук, азыркы структура менен иштеп турган оң болот деп. Ошондон болду. Алтынбек Турдубаевич, мындай экен, эми чоң өзгөрүүлөргө алып барыш үчүн өзүбүз бюджетти азыр көрүп атасыз да, бүт баары тең социалдык маанидеги бюджет өзү. Мына азыр деле 160 миллиард сомдон 110 миллиону айлык пенсия эмелер. Анан чоң өзгөрүүлөргө барыш үчүн биз каражат жолун табуу боюнча ушул багытка кетип баратабыз да азыр. Бул фискалдаштыруу маселеси менен, көмүскөдө контрабанда менен, анан көмүскө менен күрөшүп. Анан биз азыр мына мен кыскарткан жагында эсептеп көрдүм. 1 миллиард сом тапса болот экен, мисалы үчүн. Аппаратты кыскартат. Бирок анын социалдык маселеси кайра чыгат. Мисалы үчүн 30 000 кишини кыскарттык, 30 000 кишини кайра алар өмүрүн берген, ушул мамлекеттик кызматка деп тажрыйбасын берди, окуусун баарын өткөрдүк. Ал кайра чыгып жумушсуз болот. Же пенсиясына кыйратып чыга албайт. Мына ушулардын баарын эсептеп көрсөк, жөн эле аппаратты кыскартып эле реформа болбойт. Экономиканын өзүнүн структурасын өзгөртүшүбүз керек да, баардык. Ким тоскоол болуп атат? Ошо структура өзгөрткөнгө. Убакыт азыр мына 20-жыл ошого келебиз дедик эле, азыр мына 3 жылда өзгөртпөгөн, эми азыр мына сапарыбыз карып атат. Сиз дагы кетесиз, мына 3-4 айдан биз. Биз 2 айдан кетебиз. Аман-эсен болсок кайра келесиз. 3 жыл бериш керекпиз сизге. Ким берет сизге? Андай мүмкүнчүлүк жок, уже бүттү. Жок, кайра келесиздер, анан кийин түптөгөн өкмөт анан кийин чогуу кыласыздар да. Мухаммедкалый Бишекевич, эгемендүүлүк алгандан бери эң көп отурган Апаз Жумагулович, андан кийин Танаев, 3-чү сиз. 10 жылдан бери сизче көп эч ким 1 жылдын тегерегинде кетишти бардыгы. Сизге берген мүмкүнчүлүктү эч ким берген жок. Сиздин колдогондой президенттер эч кимди колдогон эмес. Президенттин бүгүн колдоосу сизге эбегейсиз зор. Бирок сиз аны актай албай атасыз. Парламенттин колдоосу эбегейсиз зор. Элдин чыдап бериши. Мына мен сизге айтып берейин. 10 жылдан келип, мына бүгүнкү чейин 10 жылда 4-5 өкмөт алмашты. Андан көбүрөөк. 9 бу? 9 өкмөт. Ар бир коалиция түзгөндө биз фракциялар талашып, устукан бөлгөн күндөр болгон. Сизге андай мүмкүнчүлүк, андай тоскоолдук болгон жок да. Же ушул жерде лидерлер отурат, бирөөсү кыйнадыбы сизди. Мына мен муну койбосоң мен эртең отчетуңду кабыл албайм, же бюджетиңди кабыл албайм деген бир лидер фракция айттыбы сизге? 2 жылда. Менин оюмча айткан жок. Тескерисинче биздин келаткан ошол мурда сизге чейин отурган балдардын баардыгын жумуштан алдыңыз. Бирбол фракциясынан 1 МЧС калды. 5 жумуштан алдыңыз. Макул, алардан ордуна бирөөнү коюп бер деп айткан жок эч ким. Иштей албаштыбы? Маселе жок деп өзүңүзгө айттым. Маселе жок, алмаштырыңыз. Бирок да эффект ишти, жумушту жылдырыңыз деп баардык мүмкүнчүлүк. Президент колдоп атса, парламент колдоп атса, эл чыдап колдоп атса, анан кандай бул не кылышыбыз керек? Не деш керек? Иш жылбаса.
иштеп аткан жоксуз деп айткан жокпуз, иштеп атасыз, аракет болуп атат. Сиздин бир эле жасаган нерсеңиз өзүңүз жасабай атасыз дагы министрлерге мүмкүнчүлүк бербей атасыз да. Баардыгынын путу колу байланууда. Аларды кандай кыласың, өзүң чеч, жооп бересиң деш керек. Министрлер сизге келип эртең менен чогулушка келишет, түштөн кийин кайрадан бирден кабыл аласыз. Маселеси бир дагы чечилбейт, карап көрөлү дейсиз. Мына министрлериңиз отурат ишемесин. Айлап сизге кире албайт. Круглосуточно как часы иштеш керек да министр сиз менен ар бир нерсени андай болбой атат да. Эмне тоскоолдук болуп атат? Ким сизге мешайт атат? Эми айлап кире албайт дегенди мен билбейм, каяктан маалымат болуп атат. О, министрлер отурат азыр. Ошол жерде. Айлап кире албаган министр жок го дейм. Бир айда эмес, бир жумада обязательно кирет. Алар алмашты да кетти. Бул сөз эми өзү узак сөз өзү, Алтынбек Турсунович. Ошон үчүн мен каалар элем азыр 20-жылды аман эсен могу оорудан, илдеттен айыгып кеткен ушул эме болуп калды азыр. Конечно, биз убакыттан балким уттурдук. Бирок менин оюм боюнча азыркы ошол биз иштеген мен эми 18 жарымында келдик биз. 19-жылдагы азыркы 4,5 өсүү ошо биздин команданын өзүнүн алып келаткан результаты да.